Ассаламу алейкум, достор, катталуучулар, жалпы эле жылкы сүйүүчүлөр, көрөрмандар. Ушинтип Ноокендин Параканды айылындабыз. Сары балбан, Сапар балбандын үйүнө келдим. Бул жанагы эле көпчүлүккө таанымал Жаныш балбандын чекиринин уругуна барат. Чаян деген аттын баласы экен, достор. Азыр эми буну кайсыл жерден келген, кимден келген, ошолорду бир баштан Сапар балбан өзү айтып берсин. Анан мен дагы толуктап кетем. Бою башы жакшы экен, анда эмесе балбан менен учурашып, маек бизди улантайлы. Сапар, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз ака, келиң? Күнсүзбү? Аллага шүгүр. Бул ошондо Чаяндын баласы экен да. Кудай кааласа ушуну чыгарайын деп. Байланыштуу сатыш керек болду ака. Жакшы. Жакында алдым эле. Өзүң жакында эле алдың беле? Ошого шартка байланыштуу сатайын деп. Тоосун чакырган. Бул Чаяндын баласы ака. Чаян. Шөтөндөн алып келгенбиз. Кимдердин колунан келди сага? Бул Фаркат ака бий кошкондо Чаянгачы. Фаркат акадан жээндериме $1000 алып берген кулунда. Кулунда? Канча деди? Бир жумалык кулунда? Жумалык кулунда. Анан ал 2 жыл карап кыштыгы өтүп атканда алып келдим өзүм. 20 күн болуп калды, кудай кааласа. Өзүң чабып ойнойн деген экенсиң да? Өзүм ат кылып Чаяндай ат болсун деп ошого ат кылайын деп алдым эле өзүм. Анан шартка байланыштуу сатайын деп кайра. Ошого чыгарып атам. Жакшы. Ошого сизди чакырдым эле. Мынакей достор, ошо мындайча айтканда Жаныш балбандын Кашкатынын уругу Чакирдин. Акыркы балдары. Анда эмесе Сапар бунун маалыматын бир баштан берели. Бул канча жаш болуп калды азыр? Бул кыштыгы эми өттү ака, былтыр кунан эле. 3 жашка өтүптүр да уже. 3 жашка өттү. Бул колго кандай? Жоош экен. Колго анан сүдүрөп чыкканда кичине ойнойт экен. Бирок жеп ичиши жакшы, баары жакшы экен. Өтө катуу жеткен жеринде дагы. Мага бир нерсеси жакты. Чаян өзү негизи чаканат. Бул Кашкаттардын уруктары менден жакшы билсең керек. Баары эле кичинекей көчмөр гүлүк. Бунун бою жакшы экен, Бою бийик экен. Энесин чоң деди, энесинчи. Энеси ошо Алмазкиядан чыккан экен, Фаркат ака алып кайтып Алмазкияга берген экен. Көкбей деди, чоңбей деди энеси. Мен өз көзүм менен барып көрбөдүм деп. Алмаз балбан. Алмаз балбан ошо көкбейси экен да. Жакшы. Айтты, ошого кулунду алып бергендем, аларга ат кылып өзү чабабыз депчи. Ошого шартка байланыштуу сатайын деп. Ошого сизди чакырдым эле. Бу путу колу баары таза экен, Бул таза, кудай кааласа. Себеленген ишик, пишик, вообще эчтекеси жок. Андай жакындан көрсөтөйүн. Путу колу таза экен. Бул Сапар мендеги дагы ушулардын уругу го. Өтө окшош экен, Ошо айттым го өткөндө, окшош ака сиздеги менен деп. Бычымдары өтө окшош келет экен. Меники кашкасы чоңураак да, кыскараак экен. Унуку кичинараак. Жакшы. Бул боюн тартып көрдүңбү, Сапар? 1.55 ака. 1.55, 1.55. Келсе дагы өлчөп көрүшөт ака. 1.55 чыгат бирок. 1.55. Анан 1.60 1 эме деген керек жок. Келсе деле өлчөп көрүп алышат ака. 1.55ке гарант ал келип көрүп ала берет да. Жакшы. Сапар, бунун акчасын канчага коесуң эми? Акчасы сатыла турганда кылып ака 350 миң кеми бар. Жол жобосуна 350 миң кеми бар, Жол жобосуна коюп беребиз ака. Анан 300-400 миң деп. Кайра ал жакка чыгам. Сата турган кылып эле айтты. Сапар, анда суроо берейин, бу Кашкаттардын уруктарын билесиң, мындай атап өтпөйсүңбү? Эми Кашкаттын балдарынан мындай кайсыл аттарды сен минип калдың, кайсыл аттарды минип калдың? Көбүн эле миндим ака. Баары эле тамай тегиз эле чуркуп атат да.
Bunun ataсын мингенсиңби? Чаян дем, о өткөндөн кошотуда минген. Мен барбай калдым беле, Карабулакта бир улак болгон экен, 4 жыл алып чыгыптыр да, катарынан алып чыкты дейт. Ооба. Эми 60 балбан минсе алып чыгат ал. Ооба, 60 деле көбү минди ака, баары жарабат. 60 анын убагында лидер болду го эмне ака, Чаян. Азыркы күндө Чаян менин айылымда. Ооба. Урмат деген акабыздын колунда. Рахман жандар. Капарданда чапты, жакшы жарабат дагы делечи. Мына достор, ушундай маалыматын бердик. Не дейбиз? Сапар иним, содоңа береке болсун. Дагы да ушулардын линиясынан алып кармай беремби? Ооба, ака, Кудай кааласа дагы алабыз. Булардын линиясынан эми Нокен жергесинде көпчүлүккө таанымал эч ким күйгөн жок десем деле жаңылышпайм. Жакшы экен достор. Акчасы 350 000 сом, 3 жаш, бою 1.55. Ден соолугу ичип жеши баары таза экен. Лайк басканды унутпаңыздар.